Депутаттар каалаган жерге унаа токтотууга уруксат берүүнү сунуштады. Депутат Бактыбек Турузбеков мүмкүн болушунча Бишкек шаарында унаа токтотууга уруксат берүүнү сунуштайт. Бул туурасында ал бүгүн 8-июнда Жогорку Кеңештин мыйзамдуулукту сактоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитетинин отурумунда билдирди. Анын айтымында шаарда Манас проспектиси менен Акунбаев көчөсүнөн Чүйүп проспектисине чейин өлкө башчысына кам көрүү жана аларды коштоого жамынып, баардык унаа токтотуучу жайлар алынып салынды. Ар бир унаа токтотуучу жайдын артында кичинекей бизнес бар. Мисалы, ири борборлорго, маселен Бабановдукуна, мейманканаларга унаа токтотууга уруксат берилген. Ал эми гүл саткан дүкөндөргө, чач-тараштарга, акча алмаштыруучу бюролорго тыюу салынган. Бул эмне деген адилетсиздик. Ал жерлер Усубалиевдин мезгилинен бери эле бар. Алар Жапаровго чейин эле бар болчу. Андан кийин биринчи адамдар өтүп жаткандыктан алынып салынган. Буга бардык ишкерлер кекенип отурат. Унаа токтотууга уруксат бериңиз, бирок акы төлөшсүн. Борбордо кымбатыраак болсун, дейт депутат. Ал кошумчалагандай, мамлекеттик органдар унаа токтотуучу жайларды алып салышкан, бирок унааларды токтотуу шарт түзгөн эмес. Бул кайрадан маек кызматкерлери үчүн пара алуу мүмкүнчүлүгү. Биз болсо ура, биз ишкерлерди колдойбуз деп төш кагып жатабыз. Бирок оң колу менен уруксат берип, сол колу менен алып коюунун эмне кажети бар эле? Туура эмес жерге унаа токтотуу үчүн айып пул салуунун кажети жок. Унаа токтоткон жай үчүн төлөм алуу керек. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Иманалы Саркулов бул маселе татаал деп эсептейт. Бирок анын айтымында кыймылды уюштурууга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жооптуу. Биз коопсуздукка доо кетириши мүмкүн болгон маселелерди чечүү боюнча гана сунуштарды берип жатабыз, деп кошумчалады ал. Бишкекте жума намазын мечиттерде окууга уруксат берди. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб кабыл алынган чечимге ылайык 11-июндан тарта жарандар сактык чараларын сактоо менен жума намазын мечиттерде окуп башташат. Белгилей кетсек, 30-апрелден тарта мечиттерде жума намазын окуу жана дааватка каттоого алууга убактылуу чектөө коюлган. Ош шаары менен Ош облусу коронавирус боюнча кызыл зонага кирди. Ош шаары менен Ош облусунда коронавирус жуктурган адамдардын саны көбөйүп жатат. Бул туурасында бүгүн 8-июнда Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирди. Ошондуктан Ош шаары менен Ош облусу кызыл зонага кирди. Буга чейин кызыл зонага Бишкек шаары, Чүй жана Ысык көл облустары кирген. Жүрөгүм ооруп ишене албай турам, деп Курманбек Бакеев Рахман Разыковду эскерди. Ар дайым чындык тарапта эле чыркырап жүрчү. Мындай пикирин Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакеев каза болгон Куудул Рахман Разыковду эскерүү билдирүүсүндө айтты. Төмөндө Бакеевдин эскерүүсүн өзгөртүүсүз беребиз. Бүгүн суук кабарды угуп, жүрөгүм ооруп, уккан кулагыма ишене албай турам. Рахман менен Чүй облусунун өкүлчүлүгүндө иштеп жүргөндө бешлик тобу менен келип, борборго концерт коюп, сатирасын элге тартуулаганы келгенде жолугуп, таанышып калдым. Отурганда эле ичинде кири жок. Турмуштун чындыгын сатира аркылуу жеткире алган таза инсан экенин сездим. Таанышкан күндөн ушул күнгө чейин ага-ине болуп катышып келдик. Көп кырдуу талант катылган алып инсан экенин баалап, дайым сыймыктануу менен сыйлап келем. Минтип аты өчкөр вирустун ажалына кабылып, акка моюн сунуп кете бериптир. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торкоо болсун иним. Кудайым өзү ырайымын алсын, мээримине бөлүсүн. Үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Бакеев Курманбек, Минск шаары. Белгилүү активист Улан Үсөйүн ар бир митингде $10.000 алабы. Өзү жооп берди. Жарандык коомдун өкүлү Улан Үсөйүн ар бир уюштурган митинг үчүн $10.000 алганбы? Буга ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жооп берди. 2 күндөн бери Улан Үсөйүн ар митингге $10.000 алат деп эле каралап бүтө албай жатышат. Бай болгурлар, кичине пейлиңерди кенен коюп, Бабановду каралагандай эле мага деле $150 миллион алган деп койсоңор боло. Жок акчага да ичиңерди тартасыңар. Айткандай, бул аттын башындай да алтын алгам. Трамп менен Байден өзү берген. Аны неге жазбайсыңар я, деп билдирүү калтырган Үсөйүн.
Айдоочулар маршруткалар эмне себептен линияга кайтышканын жана мындан ары эмне кылышаарын айтып беришти. Кичи автобустардын убада кылган мөөнөтсүз иш таштоосу бир нече күндөн кийин аяктады. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында маршруткалар жүрүп жатат. Мурунку күнү айдоочулардын бири Баткен окуясына байланыштуу бийлик көңүл бурбай жаткандыктан иш таштоону токтотуп жатабыз деп айткан. Бүгүн биз башка айдоочулардан тарифти көтөрүү талабын унутуп, калкты тейлөөнү улантууга эмне түрткү болгонун сурап көрдүк. Алардын линияга чыгышынын негизги себептери мэриянын жол кирени сентябрь айында көтөрүлөт деген убадаларына ишенди. Узак убакыт бою кирешеден баш тартуу мүмкүн эмес. Үй бүлөнү багуу керек, насыяларды төлөө керек. Эгер тариф көтөрүлбөсө эмне болот? Мэрия биздин жетекчиликке тариф сентябрь айында көтөрүлөт деп убада бергендиктен жумушка кайттык. Азыр Бишкек шаардык кеңеши шайлана элек жана тарифтерди беките албай жатат. Эгерде алар тарифти көтөрүшпөсө, биз жумуштан Кыргызстандан Москвага кетебиз. Биз унааларды сатабыз, насыяларды жабабыз жана кетебиз. Эгерде автобустар келсе, биз аларды дагы айдай алабыз. Бейгам айдоочулар иштөөнү каалашпай кондиционерлердин астында жатышат, дейт айдоочу Артур Жуманазаров. Ал өткөн жылдын октябрь айында Садыр Жапаров түрмөдөн чыкканда соттуулугу боюнча көйгөй канчалык тез чечилгендигин эскерди. 5 мүнөттүн ичинде соттуулук алынып салынды. Бардык көйгөйлөр бир күндө чечилди. Ал эми биздин көйгөйлөр көп жылдан бери чечилбей келе жатат. Акыйкаттык жок. Депутаттар бир күндө чогула алышат. Маселени тез арада чечсе болот, бирок биздики чечилбей жатат, дейт ал ачууланып. Айдоочу Керим Шералиев.